Урматтуу теле көрүүчүлөр, демек мына ушул кичинекей бөлүктөргө болгон сапарыбыздан кийин болсо сыйлуу конокторубуз бар. Демек таанышалым, маек баштайбыз. Курманбек Романов Ош шаарынын билим берүү башкармалыгынын усулкана башчысы жана ошондой эле 4-класстын окуучулары Мерим Сүйүнбекова, Азамат Арапаев, ошондой эле Абдусамат Надырбеков. Assalamu alaikum агай. Кош келиңиздер. Кутман. Алгач эл менен амандашып алалы, анан буюрса маек баштайбыз. Кандайсыңар, саламатсыңар, жакшысыңар? Теле көрүүчүлөрүбүз менен. Саламатсыңар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кутман таң силерге. Албетте, сиздерди дагы чакырганыбыз жөн-жай эмес, алдыда болуп өткөн кароо сынак боюнча дагы сонун бир маек кылалы деп турабыз. Ошондой эле ортолук Ош чергебиздин үлгүлүү Сапат билим берүү лицейинин алдыңкы орундарга жетишкен окуучулар чакырып турабыз. Демек, агай кечээ күнгө өткөн сынак боюнча айтып кетсеңиз, кандай таристе болду? Негизи биз тажрыйба катары айтсак, биз олимпиаданы илгери 9-класстан баштачу элек. Балдарды шыктандырып, 9-класстан баштап, анан 10-класста чыныгы олимпиада республикага жөнөтчү элек да. Бул биз дүйнөлүк баягы жакшы олимпиада жыйынтыгы болгон мамлекеттерди карасак, алар бардыгы 4-класстан баштайт экен. Анан биз эми аны буйрукту жогору жактан күтүп отурбай, көрөлү кандай болот экен деп, жыйынтыгы болот деп, уже 2-чи жылы, мына уже 2-чи жылдан бери былтыр да баштаганбыз. 2 жылдан бери 4-класстардын олимпиадасын баштап отурабыз. Буга эми жалпысынан Ош шаарына таандык мамлекеттик 53 мектеп, анан жеке менчиктерден 2 мектебибиз катышкан. Жыйынтыктарыбыз жакшы болуп көрүнүп келет атат буюрса. Демек, окуучуларга кандай болду? Кандай болду силерге катышкан? Бизге катышкан Микрофонду алып, сүйлөй бериңиз. Бизге катышкан жакты. Мен рахмат айтам. Ким ушу олимпиаданы уюштургандарга биз буйруса республикадан деле утуп жеңебиз деген максатыбызда республикага эми барабыз. Силерчи, силерде кандай болду? Кыйынчылык болбодубу? Биринчи жолу катышып атсаңар. Кыйынчылык болду. Бирок биз адамдан жакшы даярданышыбыз керек эле. Дагы да сонун даярданышыңар керек. Кыйынчылыктар кээ бирде бар эле, жок эле. Темабыздан болду да, бар жок. Демек, ийгилик жылмайды, бирок жеңдиңер. Силер үчүн өтө кызыктуу болду ошондо, Азаматсың. Анан агай булардан кандай болду, кандай таристе болду, кайсы сабактардан булар тапшырышты дегендей? Жалпы эми 4-класстарда бул бизди буларды бир даярдоо, анан кийин тандоо деп эсептелет. Бул олимпиадабыздын максаты, негизги максаты. Эми даярдоо дегенде булардын баягы психологиялык ушундай нерсе да бар экенин, анан жалпы ошо окуучулардын баягы катышуусуна көрүп, бунда айта кетсек болот, биз 160 окуучу катышты буга. Ар бир мектептен эң мыкты деп эсептелген 3 окуучуну алып келип, ат салгылашты. Ошонун арасынан анын мыктылар тандалып атканда, ошонун негизинде биз эми тандоо болгондон кийин экинчиси, тандоо болгондон кийин 5 предметте бир эле окуучу 5 предметтен тапшырат. Анан кийин биз эми булардын бул кайсы предметтер? Мекен тануу, математика, орус тили, кыргыз тили, анан адабий окуу предметтерден тапшырышат. Анан булардын жыйынтыгын негизинде ар бир баланын баягы кайсы предметтен өзүн мыкты көрсөткөн болсо, кийин уже биздин мунун уландуусу дагы бар, 5-класста бар, 6-класста бар. 5-6га келгенде биз буларды бөлүп алабыз. Жыйынтыгына жараштуу, өзүнүн шыгына жараштуу карата биз буларды бөлөбүз дагы. Ошондой бир максаттар барбы? Демек, багыт тандоодо буларга өзүнчө бир жол ачылат экен да, ушул олимпиадага катышуусу аркылуу. Ал эми кайсыл сабактар кыйынга турду окуучулар силерге жана кайсыл сабактан оңой эле тапшырып койдуңар? Кайсы сабактан кыйын болсо? Мага орус тили оңой болду. Мен орус тилинен алдыга темаларды өттүм, дагы логикалыктан жарымы кыйыныраак болуп калды. Калгандары деле оңой болду. Ал эми сагачы? Мага математика, орус тили кыйын болду. Логикада Кайсы сабак кыйын болду? Мага окуу кыйын болду. Бир аз вопростор татаалыраак экен, түшүнүксүз болуп калды. Ал эми бул бекечибизгечи? Мага мен
элестеттим. Эч кайсысы мага кыйын болбоду, бирок мекен таанууда биз кыйын болду, бирок мен ойлойм, бул биздин эле өткөн темалар. Биз буларды билишибиз керек эле. Бирок кичине кыйын болду. Баракелде, Азамат, Санан агай айтсаңыздар. Бул азыркы ушул Олимпиадада 4-класс аралыгында буларга да атайын баягы сыйлыктар дагы ыйгарылды окшойт менимче. Кандай сыйлыктарды ыйгардыңыздар жана жалпысынан Ош шаарынан канча бала сыйлыкка атады? Биздин эми 160 окуучу катышты буга. Анан 5 окуучубузду биз сыйлап, тиешелүү грамоталарды, анан тиешелүү белектер берилди. Ошол эле учурда эң эле мугалимдерин да сыйлап өттүк бул жакта. Эми бул менен токтоп калабыз деп ойлоп жокпуз. Биз буюрса мэриянын деңгээлинде дагы бул сыйланмакчы азыр учурда. Ал бүткөндөн кийин кайра эле Гарано Ош шаардык билим башкармалыгынан да биз пландаган бир нерсебиз бар. Жалпы Олимпиадага катышкан 4-класстан баштап 11-класска катышкандарыбызды биз сыйлап кетмекчибиз. Себеби бул жылы бир жакшы бир нерсе болду биздин Ош шаарында. Билесиңер, уккан болсоңуз, республика боюнча Ош шаары 2-чи орунду ээлеп келген. Дагы бир жакшы нерсебиз болду. Бул Олимп мектебибиз. Кыргызстанда 2230 мектеп бар болсо, ошолордун арасында эң мыкты мектеп деп аталып, Олимпиаданын жыйынтыгында эң мыкты мектеп деп ошол номинация менен кайтып келгенбиз. Ошол дагы бөлөк бир сыйлаган турабыз азыр. Өзгөчө силерге дагы суроо бергим келип турат да. 4-класстын окуучулары кичинекей. Силер жыйынтыкты укканда кандай сезимдер пайда болду силердечи? Кубандыңарбы өтө? Ооба, мен эле кубанган эмесмин. Апам деле, эжекем деле кубанган. Эмнеге деп айтканда, мен ойлойм бул сыймыкка эжекем деле, апам деле татыктуу. Менин бир туугандарым деле кубанды, досторум деле. Сага көмөктөштү да даярданышыңа, Ооба. Ал эми силергечи биз достор эле кубанып койдук да. Кимдер менен кубандыңар? Бизге мага ону бир туугандарым кубанды. Өзгөчө эжекем менен апам, атам, ата энемдер. Абдусамат, сен? Мен биринчиде колдоп атканда мен өзүмө ишенип кылганда карасам 2-чи орунда болуптун эле. Баары кубанычтуу, бир туугандарым, эжекелерим, мен досторумдун апалары барды кубанды. Баракелде. Агай, өзгөчө эми айтып атасыз, ошол жалпы окуучулар арасында өтө деп, бирок бир эле мезгилде алардын баарын катыштырууга мүмкүнчүлүк жок. Ошол кандай деңгээлде өткөрүлдү? Биринчи сынак кайсы жерде болду? Анан баскычтык финалга кайсы жерден өтүштү? Өзгөчө окуучулар ошол боюнча токтолсо. Негизи сынакка жалпы биздин караганда биздин 20 миңдей окуучу биздин эсеп менен катышкан болуп эсептелет буга. Кандайча? Бул сынагыбыз биздин 3 баскыч менен турат да. Бул биринчи баскычы мектепте өткөрүлөт. Буга бардык окуучулар катышканга укугу бар. Ал жерден тандоо өткөрүлгөндөн кийин ар бир бөлүктөрдөн экинчи баскычы өздөрү 3 эле окуучуну тандап алганга дагы бир катышат. Ал жерден бир 10 окуучунун арасынан ошо тандалып чыккан 10дун ичинен 3өө тандалат. Анан булар ошол эң мыкты деп ошо тандалып чыккандан кийин эң мыкты деп эсептелген 3 окуучусуну шаардык деңгээлге алып келет. Шаардык деңгээлде бул Ош шаардык билим берүү башкарма өткөрөт. Ошондо ал жака 160 окуучу катышкан болуп эсептелет да. Ошондуктан бул эми баягы сүзүлүп келип отуруп каймага калды деген учурубуз ушулар да. Баракелде, анан агай бүгүнкү темабыз дагы мына ушул окуучулук күндөргө сапар алуу темасында сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Азыр биринчи сиз дагы окуучулук күндөрүңүздү эске алып турсаңыз болот. Алдыңкы мүнөттө сизге суроо салабыз. Ал эми кичинекей мына окуучуларыбызга суроо берейинчи. Мектебиңер эмнеси менен жагат? Жана окуучулук күндөрү кандай өтүп атат? Мерим. Мага окуучулук күндөр жагат. Бардыгы менен доштошот, бирок мага окуган деле жакшы. Мен окуган сайын мен пайда алып берем өзүмө. Кийин башталгыч класста бүткөндөн кийин мен башка класска өтөм, 5-чи. Ошондо мага деле ушу олимпиаданын жеңиши кичине болсо деле пайда берет деп ойлоймун. Анан мага окуучулук күндөр жагат, мектебим деле жагат. Эмнеге деп айтканда, мектебим бир өзгөчө мектеп деп эсептелет. Ушул мектеп мени өзүнүн кызындай кылып алды. Бул мектеп мени бөлгөн жок. Ал эми силерге кандай болуп атат окуучулук күндөр? Окуучулук күндөр жакшы эле өтүп атат. Сабактарды окуп,
5 алып, чейректердин бардыгы 5 кылган аракет кылабыз. Биринчи класска келгенде апам менен атам жакшы мектепкен деп мени бердим элем. Эми олордун ишин актаймын. Кандай болуп атат? Мага бар жок эле жакшы окугада, бирок мен сәл жакшыраак окушум керек. Дагы жакшыраак окуш керек. Анан мектептин дагы баягы өзгөчөлүгү, мисалы үчүн классташтар менен тополон кылган учурлар болот, Силердин мектептеги эчекеңер көбүнчө эмне үчүн урушат силерден? Тополон кылган, кандай тополоңдорду кыласыңар көбүрөөк? Жалкоолук кылса, эжекени укпаса да. Эжекени укпасаң, кантип укпайсың? Эмне кылбай коесуң? Тапшырма кылбай коесуңбу? Эмне кылбай коесуң? Тапшырманы кылабыз. Бирок жалкоолуктан ошон үчүн биз жалкоолуктан жакшы сәл. Демек, жалкоолук кылып койгоңорда эжекеңер урушат турбайбы, Ал эми мээримде. Мен болсом шашып кеткеним үчүн урушат. Эмнеге дейт айтканда шашпа дейт. Сен акыркы тапшырсаң деле олимпиададан, бирок сен туура тапшырышың керек дейт. Ошондуктан мен шашпа деп урушат. Мен өзүмдүн күнөөмдү алам. Эжекем туура эле мени урушат. Мен эжекемди күнөөлөбөйм. Мен эжекелерим көп деле урушпайт. Айтканын кылам. Баарысы жакшы. Баарысы жакшы. Ага, эми айтсаңыз, өзүңүздүн окуучулук күндөрүңүзгө сапар алсак, азыркы окуучулар менен сиздердин окуучулуктун айырмасы менимче өтө эле чоң болуш керек. Кандай болгон окуучулук күндөрүңүз? Эми булар менен азыр сүйлөшүп отурса, мен айылда окуганмын да. Биринчи чоң айырмасы биз айылды бүткөнбүз. Эми айылда баягы окуучулардын баары деле бир аз ыйбараак болобу. Мисалы биз мындай деле ачык сөзүмүз болгон эмес. Бирок бир нерсеси менде баягы айтарым эле, окуучу күндөрүбүздө баягы чоң деп көргөн нерсебиз кийин азыр туруп барганда 20 жылдыкта бардык да, мисалы 20 жылдыкта барганда айтып күлүп каткырып эстей турган бир күндөр болуп калат экен да. Негизи баягы сен мындай экен эле, сен тигиндей болгонсуң, сен дедин кууп чыккан. Демек шок болгондубуз эле бир чындык өзү негизи. Бирөөсүн эстеп көрсөк болобу? Эми биз баягы линейкаларда болсун турганыбызда корккондорубуз бар эле. Мисалга биз Алмалда дискотека дегендер жаңы эле башталып калган учурлар. Анан баягы туулган күндөргө катышкандарыбыз да бар эле. Ошондо биринчи жолу биз барып катышып, анан эжекеси жок барып катышып алып, анан катуу бир сөз болгонбуз негизи ал жактачы. Анан көрсөм азыр эстесек мындай жөнөкөй эле бир нерсе экен, бирок ушул маселеден баягы ары кетпейли деп эчкеле токтоп экен да бизди. Чаку мектептин астанасына чыгарып алып баарасын бир ал жерде сен мектептин алдында. Сен кызарып, ушундай бир тоодой бир жамандык кылган экенмин деп элестетесиң да, баягы көрсө бир туулган күн эле экен, просто эжекеси чакырбай койгондубуз болбосо. Жакшы эле нерсе экен да өзү. Анан дагы мына кичинекей бөөктөрүбүзгө дагы мына 4-класстын окуучулары буйруса, келечекте жакшы бир кесиптин ээлери болот буйруса дейбиз. Анан бош учуруңарда эмне менен алек болосуңар? Көбүнчө эмне жагат силерге? Китеп окуу, логикалык суроолорго даярдап бир китеп бар, ошону окуймун. Футбол тебиш, сүрөт тартыш жана башка спортторго кызыгуу. Мага математика, логикалуу маселелер, анан жана окуу, жана спорт оюндары. Мен жазуучулук менен алектенем. Мен ыр жазам, жомок жазам. Ошондуктан мен келечекте Чыңгыз Айтматовду жазуучу болгум келет. Ошонго байланыштуу мен ыр жазамын. Мен мектебим жөнүндө, качканым жөнүндө ыр жазгам. Бизге окуп береткенсиң да? Бул сыймык ататыктуу колдогон мени энекем. Бул сыймык ататыктуу окуткан мени эжекем. Күнү түнү уктабай энекем мени колдогон. Койбоду бизди окутпай, эжекем бизди ойлогон. Мени сиңдим ар күнү апамдай мени колдогон. Ойготуп мени кеч түнү мени менен ойногон. Рахмат мени мектебиме, апама, эжекеме, досторума, сиңдиме, окуйлуу балдар келгиле. Кыйын деп бардыгы айтат. Олимпиада өткөргөн билим башкаларына рахмат. Буйруса, сиздерди да айтып кетиптир тексттерди. Биз да толкундандырып кеттик. Бара келди Асамат.
Көпчүлүк учурда өзүң ыр жазасыңбы? ооба, өзүм ыр жазам, жомок жазышым деле мүмкүн. Кандай жомоктор жазасың? Мен ушу балдарды кызыктыруучу жомокторду жазгым келет. Анан повесттерди жазгым келет. Мен чоңойгондо чоң роман китептерди жазгым дагы келет. Бирөөнүн чын дүйнөсүндөгү болгон тарыхын жазгым келет. Мен 2-классымда келгенде мен Дилбаяндан республика боюнча экинчи орун алып келгем, Дилбаян боюнча. Ошо Дилбаянын ар бир сөзүндө мен ойлойм бир тарых жазылган. Молодец. Сен өзүң дагы кызыктуу чыгармаларды окуп турсаң керек, жомокторду, ошондой эле. Эң жакканы кайсы болот? Мага бардыгы эле жагат. Бирок мен көбүрөөк мындай повесттерди окуганды жакшы көрөм. Эмнеге айтканда булар чын дүйнөдөн алынган бир тарыхтар да. Ошондуктан. Ал эми силерчи кандай чыгармаларды окуганды жакшы көрөсүңөр? Демек, биздин Мээрим кызыбыз ошол повесттерди окуп, көптөгөн китептерди окуп, силер да окуйсуңарбы? Ооба, окуйбуз биз башка тилдерде. Кайсы тилдерде? Мисалы арабча, дагы англисче, орусча, кыргызча окуйбуз. Анан күнүнө канча китеп окуйсуңар? Күнүнө 10-20 беттен окуйбуз. Демек, күнүнө эч калтырбай. Мына буйруса сага. Анан жигиттер кайсы спорттун түрү жагат? Мага футбол, баскетбол, волейбол. Ал эми бул мырзабызга Мага футбол, сууда сүзүү, суда сүзүү жана легкий атлетика. чуркоо боюнча. Анан агай мына азыркы учурда 3 каймак буйруса алдыбызда турат да. Анан жогорку окуу жайлар деген калп. Жогорку класстардын арасынан дагы ушундай олимпиадалык сынактар качан болот буйруса? Биз бул ирет менен кетип атат негизи. Биз 1-5, 6, 7, 8 класстар уже өткөргөнбүз. Бул октябрь айында өткөн. Ал эми 9, 10, 11 класстардыкы булар мартта өттү. 4 класстардыкы акыркы жыйынтоочу болуп, буларды азыр тандоого деп, аркычылыкка даярдык деп буларды өткөрүп бүттүк. Мындайча айтканда, быйылкы жылкы олимпиадаларыбыз өтүп бүттү да баары. Азыр ушул жерде жарнамалык тонуу бар, андан кийин кайрадан маегибизди улантабыз. Маанайыңар кандай? Окуучулар жакшы элеби? Жакшы. Демек, бүгүн сабак бар болчу? Ооба. Сабак бар. Бүгүн кайсы сабактар бар? Бизде Канча саат окуйсуңар күнүнө? бүгүн 8 сабак бар. Канча сааттан ар бири? Ар бири 45 мүнөт, акыркы сабак 30 мүнөт. Бизде биринчиси математика, экинчиси русский язык, үчүнчүсү окуу, чтение, төртүнчүсү түштөнүү экенин окуйсуң. Азамат. Анан ушунча саат окуу кыйын эмеспи силерге? Саат 4-тө бүтөт сабагыбыз деп айтып атасыңар. Жок, кыйын эмес. Үйрөнүп калгансыңар. Ооба, көрүнүп калдык. Ал эми Мээримгечи? Мага кыйын эмес боларды. Мен жашы 2-класстан келгем. 1-класста келгенде бардыгы өз каалаганча жүрөт эле. Эжегем келип баштагандан кийин биз оңолуп калдык. Анан ушул 4кө чейин жүрүшкө биз көнүп калганбыз. Ошондуктан биз чарчабайбыз. Дайым окуйсуңар. Баракелде. Анан агай айтсаңыз, мына ушул 4-класстардан илгери өзүңүз айтып өттүңүз, мурда мындай олимпиадалар жок болчу 4-класс аралыгында. Бунун негизги максаттары эмне? Биз мына шаардык билме башкармагында 2015-жылы келгенде биринчиден мындай беттешкен маселебиз болду. Бул деген мугалимдердин баардыгы эле баягы кагаспаздык да. Аябай көп кагаспаздыгыбыз бар эле. Анан мугалимдер суранды да, негизи ушундай кагаспаздыкты азайтсак, кантесиз деп, кандай болот деп. Макул деп, ушунун бирөөсү эле кагаспаздыктын бирөөсү олимпиада болчу да. Эмне эле биз ушул эле нерсе мектептердин ичинде өтчү, бирок шаардык деңгээлде жок эле да. Бизге отчет эле келип, баягы толтурган кагаз келет папкаларда. Анан ошолор тапшырат, буну жазат мугалимдер. Биз андан көрө дедик, мындан кийин ушуну тапшырбайсыңар, шаардык деңгээлде биз өткөрөбүз деп. Биринчи максатыбыздан бирөөсү бул эми мугалимдерди дагы жеңилдетүү болду да жумуштарыны. Анан кийинкиси эле эмне болду эми? Баягы биз шаар катары баягы жакшы орундарды алыш үчүн эми мындай тарыхта
Ош шаары биринчи место алды, биринчи орунду ээледи деген жок. Бирок быйылкы жылы биз азыр бир 13 упай менен Бишкектен калып калдык. Бир аз да аракет кылсак биринчи деле алмакпыз деп ойлойбуз да. Бирок демек бир 2-3 жыл ушинтип биз иштесек мөмөсүн берип атабыз. Кандайча? Биз 9-класска келгенде гана өз акыбалыбызды билип жүрчү элек да. Эмне болду? Даярбызбы, даяр эмеспизби дечүбүз. Анан бирок даярданганга бир эле жылыбыз убактыбыз калат эле, анан даярдана албай калдык элек. Эми азыр биз мына 4-класстан баштап калдык. 4-класста биз уже билебиз акыбалыбызды. Кандай даярдыбыз, кандай даярдасак болот деп туруп, анан 4-төн баштап 10го чейин даярдаганга бир топ эле баягы убактыбыз болуп калат экен. Ойлойм, экинчи максатыбыз дагы ушуларды бир жакшы бир даярдык деңгээлде даярдап, республикада орун ээледип чыктык да негизи жолго. Ушул эки максат да. Ал эми эң акыркы суроону кичинекей окуучуларыбызга суроо берели. Чоңойгондо кайсы кесиптин ээси болгуңар келет? Мен жазуучулук менен алектенгем дедим го, ошого байланыштуу. Мен кыргыздын кызын болгум келет, жазуучу болгум келет. Мурда Чыңгыз Айтматовду бардыгы билчү экен. Адамдар барып туруп башка өлкөлөрдөн "Сен кыргызды тааныйсыңарбы?" десе, "Жок, биз кыргыз тааныбайбыз, бирок биз Чыңгызды тааныйбыз" деши экен. Ошентип менин атым чыксын деп каалаймын. Апам деле ошону каалайт. Апам айтат, "Сен кайсы кесипте болсоң, мен ошо кесипке ошо кесипти колдоп турам. Эмне деп айтканда, сен жүрөгүң айтып атса, сен ошону кылышың керек" дейт. Демек, мээрим буйруса жүрөгү айткан акындык чөйрөнү тандап кетет демекчи. Жазуучу болуп. Ал эми бул мырзабыз. Азамат. Мен адашыма окшоп депутат болгум келет. Кайсы адашыңа окшойт? Арапбаев Азамат. Бара келди. Ал эми Абдусамат, сен ким болгуң келет? Мен бизнесмен болгум келет. кандай бизнестерди кылайын дейсиң? Үйлөрдү салып, мектептерди салып, мектепте балдарды окутуп, ошентип олимпиадалар чыгарып, ошентип жүргүм келет. Бул үчүн өзгөчө кайсы сабактан жакшыраак окуш керек? Мисалы архитектура, Математика, геометрия ушуларды окуш керек. Бара келди. Демек, агайсыздарга эркин микрофон берели. Бизге бөлүнгөн убакыт акырындык менен соңуна келип жетти. Силер дагы сону бир каалоо тилектер даярдап туралы. Телекөрүүчүлөргө, туугандарга, бир туугандарга агай келиңиз. Барлык телекөрүүчүлөргө бүгүнкү күн берекелүү, амандык күнү болсун. Окуучуларыбызга, Ош шаарыбызга да кааларым. Темабыз окуучулар олимпиада болгондо байланыштуу. Олимпиадада жакшы бир ийгиликтер каалайм. Келмейрим. Жалпы телекөрүүчүлөргө, сени көрүп жаткан ата-энеңе, досторуңа баарына салам айтсаң болот. Мен ата-энеме, бир туугандарыма, досторума, эжекеме, анын мектебиме ыраазычылык билдирем. Ушул олимпиаданы уюштургандарга ыраазычылык билдирем. Бул олимпиаданы туура кылышты. Ошолорго ыраазычылык беремин. Мен туугандарыма деле ыраазычылык беремин. Алар мени колдошту. Алар апам менен сурачу да, "Сен кантип ойлойсуң? Эмне үчүн сен рахмат айтасың туугандарыңа?" десем, мен айтам, мен ойлойм, алар мени көрүп жатса деле мени колдошот. Жанымда болбосо деле ар дайым колдошуп жүрүшөт деп. Албетте, Азамат. Мени ата-энем колдошту, бир туугандар. Салам айталы, салам досторуңа, ата-энеңе. Сени көрүп отурушат азыр ата-энең. Ооба, ата-энеме салам айтам, эжекеме, жана досторума. Досторуңа салам айтат. Бара келди. Мен ата-энеме, бир туугандарыма, эжекелериме, досторума баарына бүт дүйнөгө ысык салам жолдойм. Бара келди. Асаматса каалыкпай эмгек кыла бергиле. Дал ушул алган сыйлыгыңар дагы кут болсун. Мындан ары дагы жогорку сыйлыктарга жеткиле деген жакшы бир ниет менен биз силер менен коштошобуз. Келип туруңуздар агай. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбыз ала көзү уганат. Азыр болсо жалпы силер үчүн пайдалуу кеңештер болсун. Андан кийин кайрадан жолугабыз.